Камчыбек Ташиев УКМКнын Чаткал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын пайдаланууга тапшырды. Ачылыш аземи 28 июнда өтүп, ага атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМК ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Саламатсыздарбы жолдоштор? Чаткал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачылышы менен куттуктайм. Эркентөр! Урматтуу кызматкерлер, биз бүгүн айрыкча райондук бөлүмдүн алдында турабыз. Себеби дегенде Жалал Абад облусунда Чаткал районунда райондук бөлүм болгон эмес. Биз биринчи ирет Жалал Абад облусунун Чаткал райондук бөлүмүн негиздедик жана анын жаңы имаратын ошондой эле ушул жерде иштеген биздин кызматкерлерге жашоо шартына ылайык түзүлгөн жаңы үйүн ачуунун алдында турабыз. Урматтуу кызматкерлер, биз ушуну менен Жалал Абад облусун комплекстүү түрдө бардык керектүү кызматтык имараттар менен толуктап бүттүк. Облустук башкы башкармалыктын имараты жаңыдан курулду. Бардык район шаарларда жаңыдан имараттар курулуп бүттү. Ошол жерде имараттар да курулбастан иштөө шартына ылайык бардык шарттар түзүлгөн. Жашоо шарттарды дагы түзө баштадык. Демек, биз Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өзүбүз жан дилибиз менен, берилгендик менен мамлекетке кызмат кылууну улантышыбыз керек. Андан ары да күчөтүшүбүз керек. Чаткал району мурдагыдай район эмес. Чаткал району азыр чоң район. Чаткал районунда өтө көп инвесторлор бар. Мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин дагы Чаткал районуна көңүл бурганын негизинде Алабука Канышкыя жолу 172 километр, 4,5 миллиард, 4 миллиард 700, 4,5 миллиард сомго курулуп атат. Андан сырткары мына азыр эле мен барып башталышына катышып келдим. Биздин Талас облусуна Карабуроо районуна өтүп кете турган жолубуз, перевалды аша турган. Ал жерге дагы 1 миллиард 700 миллион акча бөлүндү. Так, демек Чаткал району бүгүнкү күндө мурдагыдай тупиковый, же болбосо тоо арасында калып кеткен, же болбосо кыштарда өзүнчө болуп эч жака байланыш жок үзүлүп калган район болбойт. Мындан ары Чаткал району толук бойдон өзүнүн байланыштары менен бар район болот. Ошондуктан Чаткал районуна биз райондук бөлүмдү ачтык. Камчыбек Ташиев сөзүндө мыйзамдуулукту бекем сактоону жана мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка татыктуу болууну эскертти. Буга чейин уюшкан кылмыштуулук кандай чечкиндүүлүк менен жок кылынган болсо, эми өлкөдө коррупциядагы түп тамырынан жок кылынышы зарыл экенин белгиледи. Мамлекетибизде башында айтып жүргөндөй биз уюшкан кылмыштуулукту жок кылдык. Мындан ары алар бизде жок, болбойт дагы. Эми азыркы күндө мамлекетибизде президентибиздин алдыбызга койгон талаптарынын эң негизгилеринин бири коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөштү бир эле Улуттук коопсуздук комитети эмес, бул укук коргоо органдары, сот, прокуратура органдары, сот чогулуп туруп аракет кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде бизге эле керек эмес, бул бүт эли журтубузга керек. Демек, элибиз дагы ошого кошулуш керек. Барлык жерде кайсыл бир жерлерде коррупциялык элементтер боло турган болсо, ошого каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек. Биз коррупцияны сөзсүз түрдө жеңебиз. Биз жеңилбейбиз аларда. Мурдагыларга окшоп тийип качып, бүгүн бир экөөнү кармап коюп, бир экөөнү камап коюп калып кетпейбиз. Биз коррупцияны түп тамырынан бери Кыргызстанда жоюшубуз керек, үзүшүбүз керек, тамырын кыркышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө силердин алдыңарга өтө оор, чоң жана жоопкерчиликтүү ушундай тапшырмалар коюлуп атат. Мен ишенемин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, укук коргоо органдарынын, сот, прокуратура органдарынын буга акылы дагы, ишмердүүлүгү дагы, профессионалдуулугу дагы, мүмкүнчүлүгү дагы жетет. Демек, биз ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, мамлекетибизде өтө чоң бир жумушту аткарышыбыз керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде бүгүнкү күндө бардык керектүү шарттар түзүлүп бүттү. Эмне жетпейт десең, мына азыр мен биздин борбордук аппаратыбызда бир 20-30дай машина, жаңы машина келип тизилип турат.
Algıla desem hiç kim alбайт. Болду дейт, бизге жетет. Урматтуу председатель, жетет бизге. Бул жагында лептеп алайлы. Ушунча бизде бардык кызматтарга унааларыбыз жаңыланды деп отурушат. Көрдүңөрбү? Демек, силерге көрүлгөн камкордук мындан ары дагы уланат. Ошондо биз коррупцияга каршы күрөшөбүз дегенде өзүбүз таза болушубуз керек. Мыйзам алдында, өзүбүздүн уятыбыздын алдында, ар намысыбыздын алдында, бала чаканын алдында, жана ошол эле өзүбүздүн коллективдин алдында өзүбүз таза болушубуз керек. Кээ бир уяты жок, акылы жок, ушундай кызматкерлер чыгып атат. Муну биз эмне үчүн жашырышыбыз керек? Ал сабак болсун башкаларга. Мына кече эле мен 27-июнь күнү кол коюп келдим bir приказга. Ал жерде бизде көп жылдардан бери иштеген подполковник кызматындагы биздин бир кызматкер көптөгөн жылдардан бери билинбей коррупциялык элементтер менен шугулданып келген. Ысык көлдөн эле 28 гектар жерди өзүнө, туугандарына, бала чакасына жаздырып алган. Ошол кызматкерди кече ишенимди кетиргендиги үчүн деп жумуштан алдым. По дискредитация. Жана бүт ошол биз тапкан материалдардын бардыгын военный прокуратурага өткүзүп бердим. Военный прокуратура азыр кылмыш ишин ачып, расследование жүргүзүп, жоопко тартат. Мыйзам чегинде. Мага деле жалко, чын айтканда. Мен деле ошону кылгым келбейт. Кантип эле ушу чогуу иштеп аткан бирөөнү ушу өзүмдүн кызматкеримди бирөөгө салып бергим келет. Жок, андай эмес. Бирок биз кайсыл бир деңгээлде токтошубуз керек. Биз ушунун бардыгын акылга түйүшүбүз керек. Кече эле бир биздин академияда окуган, ФСБдин академиясында Москвада окуган таластык бир жигитибиздин таластан болгону бир 2-3 эле окуйт. Таластан өзү аз чыгат. Мен атайлы таластан көбөйсүн деп ошолорду кошуп берип жөнөттүм ошу баланы. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн болчу. Азыр 3-курсту бүтүп атат эле. Эмне болду? Атасы наркотик сатам деп колго түшүп, 13 жылга камалды. Баласын мына 3 жылдан кийин ФСБда окугандан кийин окуудан айдады. Мына көрдүңөрбү? Кандай чоң зыяны тийди. Укмуш, жакшы окуган, сонун бала болчу. Айда жок, мыйзамды ушундай. Мына дагы бирөөсү мына ачык эле айтайын, Канат Исаев деген мурдагы депутат жигитти билесиңер. Кылмышты кылып качып жүрөт азыр. Сотко келбей качып, азыр анын артынан баягы издөө жарыяланган. Эмне кылдык? Быйыл бүтүп аткан баласын, ФСБны быйыл бүтүп аткан. Мына азыр уже бүтүп эртең 4-түндө мен аларга биринчи званияларын беремин. Быйыл бүтүп дипломду алыш керек эле. Баласы увольнять еттик. Баласынын келечегине балта чапты. Мына ушундайлар болбош керек. Ушундайлар болбош үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ар бир кылган ишибизге жооп беришибиз керек. Мыйзам алдында. Мен ишенемин, урматтуу кызматкерлер. Силер өзүңөргө жооп берип, өзүңөрдүн кылган кызматыңар менен элибиздин, мамлекетибиздин күчүн арттырасыңар. Биз күчтүү болуп кетип атабыз. Мамлекетибиз күчтүү болуп кетип атат. Ошого салым кошуп калайлы. Ар бирибизге убакытты берет. Кудайым берген убакытта ушуну иштеп калайлы. Ошондуктан туура мыйзам чегинде иштешиңерге мен дагы бир жолу багыт берем. Рахмат баарыңыздарга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bölüm Düstur. Oluşturma. Çatkalarının bölüm yedirisi baba. Erken dur. Баардыгы жетишет. Кабинет, жаңы, эбелердин баары жаңы, Муаз жаш иштейм. İngiliz bolsa. Олоққаның керек сайдан башталады, Arkadaşlar. Қанша айда оқырыпты? 2. 2 айда оқырыпты. Перевалды акыбеті бекіп едеген, да? Telefsay anam tanıştı yazı. Осы айда 2 едеді, да? Қараңызшы. Ben
Sen kadar karşı sonunda gidiyor. Ateş sayesinde tatlıp soğuktan elinden bakmak. Şöyle давайте. Жақсылап қызмет қылыңдар. Байланыс бар екен, бар жақсы екен. Чатқалдар шундай. Депутат, барғанда да листелер ұшып қалсаңыз ғана қойшы оны. Az депутаттарды қарайды. Бізде парламентке апарып ұшып жатыр, біздер көреміз. Не бар? Жайлаубай Нишанов деген депутат, сен бір популярный власть. Лучше көреміз. Так, на. Все команды. Жаштал. Почка. Вот так. Молодец. Жақсы. İyi болсын. Камчек Ташиев УКМКнын Чаткал райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн курулган кызматтык үйдүн дагы ачкычтарын тапшырды. Эми кызматкерлер башка жерлерде эмес, райондук бөлүмгө жанаша жайгашкан жаңы кызматтык үйдө өз үй бүлөлөрү менен жашап кызматын аткарышат. Кандайсыңар? Жақсыңар, десіп жақшымы? Жаңа қызматқа көшіп келдіңер бе? Қандай болдың? Жақсыңар. Қандай болдың? Жақшымы? Сау. О, алейкумассалам. Ай, молодец. Алейкумассалам. Сау, қандай жақсыңар? Красавица, кел қол. Ай, молодец. Так. Сені başlayın. Ya kızmaktan buraya geçti. Senin için biz kızmak var. Rahman. Saçlar çıkar. Toyotkanın kızmak var. Rahman. Atılıkların kızmak var. Rahman. Sen 3 ay oldu. Sizki 2 ay oldu. Mesela içinde bir böyle konuda kısmını Az bolsa da. Az bolsa da. Çok oldu. Şakal kaldı. Yeni kişi birbirler boyunca ben hazır sizlerle çıkıp öyle programımı özgürtüp emeğe kireydi otam, radom kireydi otam. Bizim Türkiye'de hazır. Жақсы радомны көріп бір жақсы радом салып береміз. Не останавливайся, только вперед. Все. Нас должно быть много. Біз көп болушымыз керек. Көп болса оған күшті боламыз. Мақұл ба? Игілік болсын бардыңыздар, жақсы болсын. Кіріп көреді, детский. Вот, жақсы. Санымызды, бар. Санжанный студия, зал менен жақсы. Бірде отырып алып, чай ішіп, ақылдашып, көрдің ба? Демеге, соның башына шекедегі районға келсек дағы мүмкіншіліктері бар. Жақсы болып тұр, өте соның бар. Бұларды жақсылап оқыт қылайын бір жерде. Сен қаншаға шықтың? Беркетші? Кішінеге қаншаға шықтың? 6. Молодец. Çok жігіт болдың, жақсы жігіт болдың. Молодец. Кел. Мен апам жұмыстарға. Жақсы. Шын жүректен шындай өріштерді құрып беріп атасыз. Елге чоң қызмет қылып атасыз. Балдарыңыз үшін аябай қуанышта болып атасыз біздер. İşlerine ilgili bolsun, size de bekenden sol işlerinize ilgili. Selamat olun. Çok üstü bile koyalım.
QR-кодты атайыңыз атты башка. QR-кодты телефонда кесіп кетсе, қалдың тарық шығады, соясың. Атайыншты электронный наведение қылып бізде. Отлично, жақсы болды. Ташты қойыпсың да. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Чаткал району.